Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Биз Кыргызстанда карантин болгондо байланыштуу көптөн бери видео тартпай калдык эле. Мына буюрса, бүгүн 14 май видео тартып сиздерге көргөзөлү. Биздин баягы спец техника суранган достор үчүн алдыңыздарды көрүп турган бул Hyundai 380 LC деген экскаватор 38 тонна. Мен сиздерге азыр жакындан көргөзөйүн. Сразу эле мен сиздерге мунун ковшусын көргөзө кетейин. Бул ковшунун размери 1.8. Негизи стандарт 1.8 кетет. Аябай чоң. Мен сиздерге алысырактан обзор кылайын. Көрүнүп атат болуш керек. Кандай жумушка байланыштуу 2ге которуп 2 коюп койсо дагы болот негизи. Ушундай. Достор, мен сиздерге бул бир катар сыртын көргөзүп, андан кийин ич жагын дагы көргөзөйүн. Көрүп атасыздар, аябай чоң экскаватор 380 LC. Негизи ушул техника Кыргызстанга аябай ыңгайлуу. LC айга караганда LC аябай ыңгайлуу. Биздикилер простой мотор, простой жанагы насос деп суранып атышпайбы? Ушул экскаватор бизге ыңгайлуу. Мен сиздерге азыр мунун насос жагында көргөзөйүн. Мына көрүп атасыздар. Бул эч кандай мына шестигранник салып эч кандай буралган эмес, бул насос ачылган эмес. Бардыгы жакшы экен көрүнүшү. Өзү негизи моточасы да аз экен, азыр көрсөтөм. 13.000 моточас жүрүптүр. 13.000 моточас жүрүптүр. Азыр көрүп атасыздар, бул сыртынан бир сыра сиздерге көргөздүм. Цилиндрлеринде эч кандай маяккан жерлери жок. Баары жакшы экен, шагын көргөзөйүн. Бисмилла дегенде эле мен сиздерге моточасынан көргөзөйүн. Мына көрүп атасыздар, 13.716 деп турат. Бул акыркы цифрасы спец техникаларда эсептелинбейт экен, ошого байланыштуу 13.700 саат жүргөн. Мына достор, мен сиздерге азыр жүргүзүп дагы бир көргөзөйлү. Газды көбүрөөк бериш керек. Негизи бир колдо камера, экинчи кол менен башкаруу бир аз кыйыныраак болуп калат экен, анысы. Андыктан мен сиздерге өчүрүп коюп эле калган жагын көргөзө берейин. Мына көрүп атасыздар, сидениясы мындай эле материалдан. Бул жактарында подлокотниктери бар экен, эки тарабында дагы магнитофону бар экен. Подстаканниктери, жана машинанын ичи бир аз кирирээк. Өзүңөр көрүп атасыздар, кум жана башка. Эми бул спец техника болгондон кийин ушундай кумдун арасында, таштын арасында жүрөт экен. Азыр мен сиздерге мотор жагында көргөзөйүн. Мен сиздерге ушул баасын унутуп калыптырмын, азыр мен жакындан көргөзөйүн. Мына көрүп атасыздар, мен сиздерге баасын көргөзүп атам. 380 2011 65 миллион бул корейский акчага. Мен азыр сиздерге долларга чагып айтайын. Мына достор, мен сиздерге баасын көргөздүм. 65 миллион бул корейский акчага. Долларга азыркы курс менен эсептегенде 54 000 доллар бул Кореядагы баасы. Плюс ага жол киреси тоннасына карап, бул 38 тонна. Мунун жол киреси где-то бир 21 000 ашыраак болуш керек. Дагы тактайбыз, себеби дегенде 300дүк бар, 220 же 420 же болсо 520 алардын жол киреси дагы тоннасына байланыштуу бир аз өзгөрөт. Ушундай достор, растаможкасы болсо мунун примерно 3,5 000 доллар болот, растаможкасы. Мен сиздерге мотор жагында ачып көргөзөйүн. Мына достор, бул гидравлическая система, көрүп атасыздар. Гидравлика жактары дагы эч кандай ачылбаптыр, буралбаптыр. Бул жактан көрүнүп турат. Мына жактарында бир аз баягы майлар тамып калыптыр. Бирок бул жөн эле жерде жаткан май окшойт, бир жеринен тамотабы же биле албадым. Аркасында мотору. Мына мотор жагында сиздерге бир сыра көргөзүп коеюн. Мотор жагында жакшы. Эч кандай маяккан жерлери жок экен, болгону мына жактары бир аз кара болуп, майга окшоп турат.
аябай ысык. Жантан бери биз жүргүздүн ары бери айдаганга аябай чоң техника экен. Негизи эле көрүп атасыздар, бул жакта 500дүк турат, 420лыктар турат. Аларды тарып көргөзөм азыр. Антан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Азыркы эле экскаваторду биз жайына коюп коелу. Бир аз сиздерге мындай көргөзүп туруп, достор, bunun ар бир движениясын тартып отурсак, аябай видео узарып кетчүдөй. Мен башка видео, башка экскаваторлар тартып көргөзө берейин. Алчу клиенттер болсо кайрылсаңыздар, биз сиздерге отдельный тартып көргөзүп, видеобуздан да көргөзөбүз. Биздин номерлер описанияда болот. Биздин Instagram баракчабызга, Telegram группабызга дагы ссылкасы описанияда, каттала кетишти унутпагыла достор. Биздин каналга колдоо көрсөтүп. Шундай достор, мен сиздерге азыр башка экскаваторларды көргөзө берейин. Бул мына бизге көргөзүп атат. Мына достор, мен сиздерге ушундай эле дагы 380дик Hyundai'ды көргөзөйүн. Мунун ковшусун чечип коюштур. Негизи ковшусу менен берет. Мен сиздерге алысырактан кадр кылып көргөзөйүн. Жакындан жакшы көрүнбөй калат болуш керек. Көрүп атасыздар, мунун баалары бирдей эле экен. 65 миллион дейт, бул деле $54,000, бирок жылы 2010 экен. Азыр моточасын көрөбүз. Şu degende ele motoçaсын көрөйлү. Бул 24,194 жүрүп койтур моточасы. Көп экен, аябай көп жүрүп койтур. Мына сиздерге баасын 2010, баасы 65 миллион. Мына ал жакта дагы бирөө турат. Эми бизге моточасы азырагы керек, ошон үчүн азырактарын карайлы. Бекер убакытты кетирбестен. Бул дагы 2010 экен, 65 миллион дейт. Ошол азыркы курс менен $54,000 болуп калат. Азыр мен сиздерге жагып көргөзөйүн. Моточасын көргөзөйүн. 23,048 моточас жүрүптүр. Азыр бул экскаваторда сиздерге бир алысырактан көргөзөйүн. Мына көрүп атасыздар, экскаваторларды аябай көп. Ошонун арасынан тандап, моточасы азырагын, состояниясы жакшырагын тандап алабыз буюрса. Алчу клиенттер ошол жака кайрылсаңыздар, биздин личкага, WhatsAppка жазсаңыздар, комментарийга жазып канча сом экен дебестен. Азыр эле айтып өттүм, булардын баалары ошол $54,000 экен, үчөөнүкү бирдей эле жазылып турат, көргөздүм. Жана ошондой эле растаможкасы $3,500–4,000 тегерегинде. Жана жол киреси тоннасына жараша $20,000, $21,000, $17,000, $18,000 ар кимдики ар кандай болот. Ушундай достор, азыр бул жакта Volvo'лар турат, ошолорду да көргөзөм силерге. Сиздерге мынал 500дүк LC'ни тартып көргөзөйүн. Hyundai 500дүк, тоннасы болсо бул 52 тонна болуш керек негизи. 500-520лардын тонналары ошо 50-52 тонна бирдей эле болот. Ковшусу аябай чоң. Ковшусу аябай чоң. Бул жанкага караганда мунун ковшусу 2-2. Ушундай. Мына ал жакта 520лык турат. Көрүп атасыздар, бул 520лык менен 500дүктүн ковшусу дагы айырмачылыгы бар экен. 520 жана 500. Ал жакта мен сиздерге жакындан көргөзүп коеюн. Азыр жылдарын жана бааларын айтам. 520. Мен ушул 520нын баасы кызык болот, канча экен. Жылы болсо 2013 140 миллион экен. 140 миллион где-то азыр айтам эсептеп. Бул $117–118,000 болуп калат экен азыр курс менен. Азыр мен сиздерге моточасын көргөзөйүн. Достор, мен азыр мунун массасын жандырып сиздерге канча моточасын көргөзөйүн деген үчүн да аккумулятору отуруп калыптыр. Көргөзө албайт экен. Бул башкаларга салыштырмалуу бир аз ичи таза экен. Жылы 2013, подлокотниктери бар. Жана бул жагында магнитофондору көрүп атасыздар. Ичи аябай таза экен. Алдында мындай защитный решеткасы да бар экен. Бул жакта кондиционер. Бул жакта дисплей управления. Шундай достор, бунун акчасын азыр мен сиздерге жакындан да көргөзүп коеюн.
ана 140 миллион деп турат. Ошол 117 миң, 118 миң доллар окуат. Жыл болсо 2013. Бунун жол киреси, растаможкасы дагы ошол тактайбыз. Себеби дегенде ба тоннасына жараша растаможка болот. Муну көрөлүчү. Бул арзаныраак экен. Жылы 2009 80 миллион экен. 80 миллионун азыр 65 миң доллар окуат где-то. 2009 500'лүк. Ушундай достор, бул аябай таза экен иштери. Мына достор, бул аябай эскиден экен, жылы 2009 Кыргызстанга араса айта турган экен да. Иштери дагы таза экен. Моточасы мына жеринде экен, моточасы көрүп атасыздар. 3715 саат жүрүптүр. Мына достор, 3715 моточас жүрүптүр, баста дисплейлери. Стенясы да таза, жыртылган жерлери жок, баары жакшы экен. Кондиционер бар. Мына ушундай он экскаватор экен. Аябай таза экен. Сырттары дагы жакшы. Азыр мен сиздерге бир сыйра көргөзөм. Сырттарын дагы. Мына достор, 500'лүк LC, жылы 2009, баасы орто есеп менен ошол азыркы курс менен 65 миң доллар болуп калат экен. 65-66 миң доллардын тегерегинде болот экен. Бул машиналардын, экскаваторлордун, техникалардын жылына карабайт. Жылы эски болсо деле Кыргызстанга кире берет. Спецтехниканы түшүнгөндөр аны билет. Бул жылы жаңы портер жана жеңил машиналарга гана байланыштуу. Спецтехника жылы эски болсо деле кире берет. Экскаватор, комбайн, трактор жана башка. Спецтехника боюнча жазсаңыздар WhatsApp'ка, ошол жактан сиздерге кеңирээк маалымат беребиз. Растаможкасын, жол киресин дагы сиздерге тактап айтабыз. Бул жакта Volvo 360 турат, 500'лүк LC турат дагы жаңы. Ал жакта ушундай эски жаңгыдай. Ал жакта Volvo'лар бар экен. Булардын да бааларын сиздерге 460'лык Volvo'нун баасын айтайын. 460 Volvo'нун баасын көрсөтүп коеюн. Булардын баалары ар бири алдында жазылуу. Жылы 2009 68 миллион экен, 68 миллионун где-то 68 миң доллар. Жок, кечиресиздер, мен адашып калдым. Мен адашып калыптырмын азыр. 65'ин 54 болсо, где-то 57 миң доллар болуп калат экен. 57 миң 2009 Volvo 460. Ар бири эле техниканы кирип, жүргүзүп, текшерип отуруштун азыр кажети жок. Ала турган клиенттер болсо, конкретный клиенттер болсо, ошого карата келебиз, көрөбүз, сүйлөшөбүз, баасын түшүрөбүз, жол киресин айтабыз, растаможкасын айтабыз, жөнөтүп беребиз. Ушундай достор, мен сиздерге экскаваторлор тартып көргөнүштү улантайын. Андыктан биздин каналдан алыстабастан биз менен бирге болуп туруңуздар. Жана ошондой айта кетчү нерсе, жана бизден помпо, бетононасос сурангандар болсо дагы кайрылсаңыздар болот. Ал жөнүндө дагы отдельный видео чыгарганбыз. Көрүлөктөр болсо биздин видеолор аябай көп, ошону көрүңүздөр. Дагы буюрса, мына карантин чыгып калды Кыргызстанда. Дагы тез видео тартып чыгартабыз. Андан эмес достор, кезек колесный экскаваторлорго келип жетти. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Азыр биз 140-145'терди тартып, андан кийин 55'терди тартып көргөчтү улантабыз сиздер үчүн. Бул сиздер көрүп турган 140 экскаватор Hyundai маркасындагы. Азыр мен сиздерге мунун баасын көргөзөйүн. 2014 экен, жылы 68 миллион. Бул дагы 57 миң доллар болуп калат где-то. Азыр ачып моточасын көрөлү. Мына достор, бул экскаватордун кабинасы. Көрүп атасыздар, магнитофону жана мындай воздух үйлө берчү, чаң үйлөөчү жана рациясы болот. Бул сыртында колонка турат болуш керек, ошого качайын ара койну деп айтканы. Чыгышка дегени болбосо. Мунун моточасын көргөзөйүн десем, моточасы массаны кошсом дагы аккумулятор отуруп калыптыр. Ошон үчүн көргөзө албайт экем. Азыр мен сиздерге башкасын көргөзөйүн.
Биздикилер көбүнчөсү арзанын таат, жакшысын тартып беришет. Мен сиздерге бир аз арзаныраак тартып көргөзөйүн. Жылы 2011 140 Hyundai. Мына алдыңыздарда көрүп турган дөңгөлөктөрү дагы более-менее жакшы экен. Мына көрүп атасыздар, баасы 47 миллион. Бул 47 миллион $38 миң болуп калат. Жылы 2011 47 миллион бул 38-40 миң жакыныраак болуп калат. Салон көрүп атасыздар. Моточасын азыр ачайлы көрөйлү. Мына достор, мунун моточасын көрөйлү. Азыр массасын уладык. Мен сиздерге моточасын көргөзүп коеюн. Мына жакшы көрүнбөй калды болуш керек силерге. 17.582 моточас жүктүр. Ушундай болгон, бардыгы стандартный магнитофондору жана кондиционер жана башка ушундай жабдыктар бар экен. Массасын кайра өчүрүп коелу. Арка жагынан, арка тарабынан көргөзөйүн. Аркасында мындай сүргүчү дагы бар экен. 140 2011 баасы 38 миң, 40 миң жакыныраак, 38 миң курс менен 48 миллион экен. Аны калькулятор менен эсептеш керек. 39 миң болуп калат где-то. Ушундай. Мунун жол киреси, растаможкасын биз ошол ичке жазсаңыздар, эсептеп жол киресин баарын айтабыз. Ал жакта 140-тар аябай көп. Мен Volvo сурангандар дагы бар эле. Ошон үчүн мына Volvo'ну тартып коеюн. Ковшусу болсо жаңы ковш экен. Жаңы ковш салып коюптур. Жылы 2015 80 миллион экен. 80 миллионуңар $70 миң болуп калат. $70 миң. 140 2015. Моточасын азыр ачып көрөйлүчү. Моточасын көрөйлү бул жакта. 7453 саат жүрүптүр. 7 миң. Аябай алып жүрүптүр. Мындай крышасында люк дагы бар. Подлокотниктери мындай 140-тык Volvo экен. Бисмилла деп отурсаң сон экен. Мындай ачкычтары менен дагы Volvo деген жазуусу экен. Мына достор, ушул эле 2015 жылкы Volvo'нун арка тарабынан көргөзөйүн сиздерге. Баасын 80 миллион деп жазып коюптур. 80 миллион ушу $70 миң айланасында болот. Муну эми содалашып бир аз түшүрсө болот. Ол жакта аябай көп техникаларына көрүп атасыздар. Ал жерге келип бул техникалар текшерилет. Кум казып, айдап нары бери көрүлөт. Ушундай достор, азыр мен сиздерге кадрга илешип калдым. Тракторду тартып көргөзөйүн. Менден GVC тартып кой дегендер бар эле. Ошо GVC'нин эле аналогы десек болот. Көрөйлү азыр шуну. Мына достор, жакын келдик. Бул Hyundai маркасындагы трактор. Көрүп атасыздар, бул алдындагы ковшасы ачылып, мындай тиштей турган трактор экен. Азыр бул арка тарабынан да көргөзөлү. Аркасы дагы мына деп койчулу. Унутуп атам. Мынасы ышыгылып чоюлат. Мына узара турган, баягы цилиндрге окшоп мындай чыга турган. Ушундай экен. Атын унутуп атам. Азыр бир сыра көрөйлү. Негизи мунун кагазы жок экен. Баасын айта албайт экенмин. Жылын азыр карап көрөйлү. Кызыккандар болсо, буюрса чалып, эсин чакырып көрүп билебиз. Бул трактор култануу экен, ачкычы жок экен. Жылы 2012 экен. Негизи бул жерде аукцион болот. Ушул жерден келип, дүйнөнүн төрт бурчунан келип сатып алып кетишет. Эң чоң Корея боюнча эң чоң мындай базар десек болот. Аукцион ушул жерде болуп, могул жерде техникалар текшерилип, андан кийин сатылып алынат. Көрүп атасыздар. Өзүңүздөр эле 55-тик каласа жана эң кичинекей жанагы мини экскаватордон тартып эң чоң гиганттарга чейин. Volvo жана Hyundai жана Devo Tucson үлгүсүндөгү экскаваторлор. Азыр эми мен сиздерге 141-140 көргөз, андан 55-тиктерди, колесныйларды көргөзөйүн. Биздин каналдан алыстабастан түрдүрбөстөн ага чейин көрүп туруңуздар.
Мына достор, бұл Volvo 145 менен 145 сұрағандар да бар эле. Жылы 2013, баасы 63 миллион. Бұл Кореяда иштегендер жакшы билет. 63 миллион бар. 52 миң доллар болуп калат. 51,5-52 миң доллар курс менен. Ушундай. Жылы болсо 2013 экен. Жана ушундай достор, ал жерде Hyundai'лар 140-тар аябай тизилүү турат. Адамдын көзүн күйгүзүп. Мына достор, бул 140-тык экскаваторлар. Көрөтасыздар. Бул жагындагысы 2011, наркы жагындагысы 2014 экен. Бирок баасы аябай айырма берет экен. Бул болсо 70 миллион, бул болсо 48 миллион деп койтур. Бул 48 миллион дегенде бир 40 миң доллар. Бул 70 миллион дегени бул 60 миң доллардын тегерегинде. Мен жаңылбасам, курс менен дагы чагып көрүш керек. Точно курс менен канча болушун азыр мен сиздерге айтып бере албайм. Мен сиздерге болжолдуу бааларын айттым. Булардын растамошкасы Кыргызстанга барганда болот. Жол киреси мына экскаваторлардыкы 3,5 миң, 4 миң доллар болот. Жол киреси, растамошкасы дагы примерно ушундай бир 3 миң доллардын тегерегинде. Анда эмесе биз ол жакта гусеничный экскаваторлар турат, 55-тердин. Булардын баалары 20 миң доллардын атарабында, 20-25, 30. Булардын бизге кызыгы деле жок. Көпчүлүгү бизден гусеничный талап кылбай, экскаватордун колесныйын суранышат. Мына достор, биз 300-дүк, LC 300-дүк турган катарга келдик. Бул жерден 1-2 300-дүктөрдүн баасын көргөзүп, андан кийин 55-тик өтөбүз. 2010 45 миллион. Бул 45 миллионун 36 миң доллар болот. 2012 58 миллион. 58 миллионун 49 миң доллар болот. Ал жакта 2015 87 миллион. 87 миллионун 75 миң. Шундай болуп 75 миң доллар. 2015. Ал жакта 2011 50 миллион. Бул 42 миң доллар болуп калат. Азыр мен болжолдуу долларга чагып айтып атам сиздерге. 2010 45 миллион. Бул дагы 36 миң доллар тегерегинде болуп калат. Ал жакта дагы 2012 58 миллион. 49 миң доллар болуп калат. 300-дүк LC. Ошо Кыргызстанга ыңгайлуу. Ушундай достор, биз эми 55-тиктерди, кичинекей жетайлыктарды тартып көргөзөйлү. Азыр ошолорду тартайын, антан биз менен болуп туруңуздар. Менден баягы карьерге иштеткени сурангандар үчүн тартып көргөздүк. Достор, мындай 60-тык нөлөбой экскаватор турат, бирок баасы жок экен. Жапжаңы боюнча ичи пакет иштетилбептир. Көрөсүздар, ичи пакет деген баасы бирок жазылып атыр достор. 60-тык. Бул жаңы мотор. Бизге Кыргызстанга саларка ылгайт деп муну жакшы алышпайт 60-тыкты. Биз азыр 55-тиктерди тартып көргөзүшкө аракет кылабыз. Мына достор, 7 айлык силер суранган экскаваторларга убакыт келип жетти. Бирок булардын бардыгы 60-тыктар экен, 55-тиктерди арасында болушу мүмкүн, карап көрөйлү. 60-тык жылы 2017 49 миллион. 49 миллионун 39 миң доллар болуп калат. Бул 47 миллион 2016 экен, бул дагы 60-тык. Ал жерде 55-тик бар экен. 55-тик бар экен, арасында кана да көрөлүчү. 2014 экен. 2014 43 миллион экен. 43 миллионун 43 миллион 35 миң доллар болот экен. Жылы 2014. Азыр сиздерге моточастарын көрөйлү. Ачып көрөйлүчү. Бисмилла деп чыгып. Достор, буну массасын тамызып көргөзөйлү десек, аккумулятору үзүп койгонбу, аккумулятору отуруп калган ушундай экен. Салондору таза экен. Кондиционерлери, магнитофондору, кожалары жыртылган жерлери жок. Арка жагында сиздерге көргөзөйүн. Аркасында рабочий состояниеда мындай лопаткасы менен. Насосу дагы көрөтасыздар, эч кандай ачылбаптыр. Моторлордун май аккан жерлери жок экен. Состояниясы жакшы. Бул капталынан дөңгөлөктөрү да жаңы экен. Жаңы ковшу салып коюптур. Мына көрөтасыздар.
жаңы көпші салып қойыптыр. Басы, Кореяда басы 35 000 доллар. Мұның жол киресі растаможкасы қошылғанда орта есепменен 5 000 доллардың айланасында болады. Дағы тақтай сөйденді. Бұлардың растаможкасы қанша мыңға алынса, ошонун о жараша болады. Ушундай достор. Арзан алынса, арзан, қымбат алынса, қымбат болады. Мынау жақта дағы бір 55-тік бар екен. Мұның балонның бір жағын жеп қойыптыр, алмаштырыш керек болып қалыптыр. 55-тік. Жылы 2014 43 миллион екен. Бұл дағы шол 35 000 доллар болып қаткен. Достар, көбінчесі бұл жерде шыл 60-тықтар екен. 60-тықтар бізге болбой саларке ылғайды деп қалышады. 140-тық тұрады достар. Мен сіздерге 140-тық Hyundai'ді көргізейін. 68 миллион 2011 екен. 68 миллионның 57 000 шындай болып қады. Балары бір оқшаш лекен 67 миллион, 68 миллион шындай лекен. Ол жақта дағы бір 55-тік тұрады. Бұл 45 миллион. Бұл біраз арзанырақ екен, 2015 45 миллион. 45 қымбатырақ екен деген, жаңа 43 болчу да, бұл ошында 37 000, 36,5 мың доллар болып қады. Мынау жерде андан да арзан тұрады, 55-тік екен, 38 миллионға тұрады. Жылы 2012 38 миллион. Бұл 38 миллионның 31,5 мың доллар болады, 31,5 мың доллар. Каралар тұрады. Басы жоғын. Мына достар, бұл жақта дегелі аябай көп. Мынау жерде дағы 55 тұрады. Көрелші жақынырақ барып. Мына достар, рабочим состоянияда жылы 2011 37 миллион. 37 миллионның 31 мың доллар болады. 36 миллионның 30 мың доллар болады да достар. 36 миллионның 30 мың доллар болады. 37 миллион кен 31 мың доллар болады. Жылы 2011 кен 55-тік. Рабочим состояние кен. Арқан қолындар жақшы кен, алдында екін алып салып қойса дағы запасға кете береді. Мына достар, аябай техникалар көп. Мынау жерде нөлевой мынандай гусак тұрады. Бұл жаққа жаңа алып келіп тұрып, шындай отырғызып қойса күрігінен. Мынау жақта көрітастар запас көпшілар, стрела жана башкалар тұрады. Негізі мына 300-дүкті жана 140-тықты бұл жерде қаласаңар дейді да, мынау организация қаласаңар нөлевой мотор, нөлевой жаңағы нелеп өтілі аппаратураларын, жана насостарын полный нөлевой қой береміз дейді. Бірақ басы ошоға жараша біраз қымбатырақ болған. 0 пробегімен ешқандай жасабай жаң қой береткен. 145-тік Hyundai 145 екен. Көрітасыздар. Дөңгөлөктөрү дагы жаңы. 2016 екен, 78 миллион. 78 миллионның 66-67 мың доллар болады. Көрітасыздар. Бұлардың көпчілігінің аккумуляторын үзіп қойып тұр. Ошон үчүн мен сіздерге моточасын көргөз бере албайт экен. Мына көрөтасыздар, алдыңыздар аябай экскаватор десек болобу, же болбосо бир башкача бир техника турат. Негизи ошо экскаватордун ролуна турат. Бул көрөтасыздар, стреласы 3-4 жеринен бүгүлө турган, аябай мындай неудобный жерлерди каза турган экскаватор экен да. Азыр барып көрөлүчү жакынырактан. Мына достор, 900 екен, бұл 90 тонна аябай чоң техника екен. Бұның баасын жазбаптыр тилекке каршы. Бұл жаңы боюнча екен, ешқандай иштетилбептир. Ичинен пакет боюнча өзүңүздөр байкап көрүп аткандай. Көрдүңүздөрбү? Аябай чоң екен. Аябай чоң. 0 пробеги менен. Мына жакта 7 айлыктар тизилип эле турат. Баалары biraz кымбатыраак экен. 60-тык, 55-тик. 110 тонна. 90 тонна эмес, даже 110 тонна экен дейт. Бул жакта шерик. Көрөтасыздар, 140-тык, 55-тик, 60-тык, 220-лык кандай техника кааласаңыздар, бизге WhatsApp номерибизге жазсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерибиз описанияда болот. Менден видеонун акырына чейин көрбөстөн туруп эле комментарийга номериңди жазып кой деп бериштен алдың. Описанияны карасаңыздар 1 эмес 4 номер жазылып турат. Корея, Ош, Бишкек,
Бишкекте биздин балдар бар, офис бар, ошол жака кайрыласыздар. Биз номерди калтырабыз. Биздин Instagram баракчага да сөз каттыла кетишти унутпагыла. Ушун менен биз видеону жыйынтайлы достор. Буюрса көпкө видео тартып чыгарып турабыз. Буюрса орозодон кийин. Антан баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Барыңыздар аман болуңуздар.